Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде Жогорку Кеңештин күн тартиби программасы. Бүгүн адаттагыдай эле Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына 10 чукул маселе коюлду. Алардын сап башында Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору болууда. Мына ушул жана башка маселелер тууралуу азыр танапис учурунда биз Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин укмакчыбыз. Саламатсызбы, Өмүрбек Токтогулович? Жогорку Кеңештин күн тартиби программасы сизге бир суроо. Мына бүгүн референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору негизи 3-чү окууда редакциялык эле талкуу болуш керек эле, бирок депутаттар баары сөзгө чыгабыз деп атышат. Чечише албай жатканда кандай маселелер бар? Эң негизгиси бүгүнкү күндө Кыргызстандын жетишкендиги, ал жөнүндө да мынакей Алмаз Шаршенович айтып атат да. Бул демократиянын өнүккөндүгү. Бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Демократия бул ачык айкын ойду айтыш боюнча. Анын эң негизгиси парламентте биз азчылыкка, көпчүлүккө карабай сөз берүүнү үйрөнсөк, ар бир ой пикирлер айтылса, ошонун негизинде депутаттар ынанып туруп добуш берсе, ошондо мыйзамдар бекем болот да, бекем болот. Ошонун негизинде 3-чү окууда талкуу айтыш мүмкүн, бирок өзгөртүш мүмкүн эмес. Бул ой пикирлерди өзгөртүшү мүмкүн, ой пикирлерди кошушу мүмкүн. Буну мен ойлойм жакшы көрүнүштүү айтып берилем. Анан дагы көп эме айтып атпайбы, биздин оппоненттер мына колубузду бурап эле, тигини бурап эле, силер болсо мынакей өз билгенде алып кетип атасыңар депчи. Мен ойлойм ага бөгөт коюшубуз керек. Көпчүлүк азчылыкка басымды көрсөтпөш керек. Азчылыктын да оюн урматташ керек да. Өмүрбек Токтогулович, дагы айтсаңыз, мына референдум өттү дейли, конституция өзгөрдү дейли. Анан сиздер айтып атасыздар, президенттин ыйгарым укуктары азаят, ошол эле учурда премьер-министрдин күчөйт деп айтып атасыздар. Анан сиз дагы ушул кыргыз саясатында белгилүү лидерсиз. Анан кайсыл кызматка барат элеңиз? Президенттикеби же премьер-министрликеби? Биринчиден ал маселени айтыш азыр мен ойлойм, эрте деп ойлойм. Экинчиден мынакей президенттин эмне себептен биз айтабыз, укугу азаят деп атабыз. Ал болсо жана өкмөттүн курамындагы министрлерди жумуштан кетирүү нерсени премьер-министр өзү чечет. Бүгүнкү конституция негизинде аны президент чечет. А жаңы конституция өзгөрүүлөр кирсе, анда премьердин укугу бир топ көбөйөт, президенттин укугу азаят. Ошол эле учурда президент да күчтүү болот. Президенттин алдында ГКНБ болот, президенттин алдында Министерство обороны болот. Президент болсо сунуштайт, сотко сунуштайт, генеральный прокурорду сунуштайт. Бирок бүгүнкү укуктары жанагы аткаруу бийлигине карата азаят да президенттин укуктары. Саламатсызбы, күн тартиби программасы. Мына референдум сиздин пикириңизде кандай болот деп ойлойсуз? Сиздер каршы болуп атпайсыздарбы? Башынан бери элечи. Бүгүнкү күндө деле позицияңыздарды өзгөрткөн жоксуздарбы? Биз позицияны өзгөрткөн жокпуз. Бул референдумга каршы добуш бергиле деп өз пикирибизди айтабыз, элдерди коомчулукту үндөйбүз. Бирок тилекке каршы ушу бүгүн Кыргызстан үчүн тагдыр чечүүчү мыйзамды талкуусуз өткөрөлү деп талкуу бербей, ушул талкуу бергиле деп жарым саат кызыл чеке болгонубуз парламентке кичине шек туудуруп койду да жалпы жонунан. Бирок бизде ар бир адам эркин ойлонгонго, эркин сүйлөгөнгө, өз пикирин айтканга укуктуу. Эл өкүлү, депутат анын конституциялык укугу. Бирөөгө жагабы, жакпайбы, ал өз пикирин ачык айтып туруш керек. Ошондуктан биз ушул принципти, ушул өзүбүздүн укук менен конституцияга болгон өзүбүздүн каршы пикирибизди ачык айтып атабыз. Ошондуктан бул жерде эч кандай бир баягы касташуу же болбосо бир тирешүү болбош керек. Бул саясий маданияттуулуктун чегинде, мыйзам чегинде мындай дебаттар, дискуссиялар болуп туруш керек, кайчы пикирлер болуп туруш керек. Тынчтыкбек Урайымович, өнүгүү прогресс башынан баштап эле прокуратуранын тергөөнү башка ГКМБ ушуларга өткөрүп берүүгө каршы болуп келатасыздар да? Мунун себеби эмнеде? Мындай да прокуратурадан ушул тергөө амалдарын жүргүзүү жөнүндө укугун алган бул туура эмес. Анткени башка кылмыш, башка органдар, атайын органдар, МВД, ГКМБ, Финполиция тергеген кылмыш ишине прокуратурага жөн эле көзөмөлдү калтырып атат. Ал туура анын ага көрсөтмө бере алат, анын чечимин жокко чыгара алат. Бирок өзү тергей албагандан, өзү көзөмөл жүргүзгөн прокурор, өзү өмүрүндө бир кылмыш ишин колуна кармап көрбөгөн прокурор кантип милиция, ГКМБ, Финполициянын тергөөчүсүнө көрсөтмө бере алат? Мисалы мен юрист катары, мен кантип азыр врачка айтам, сенин назначениең туура эмес, сен мына укол жасаш керек элең, же болсо мына медикаментти бериш керек элең деген сөз бул. Эгерде адам өзү ошо кылмыш ишин тергеп көрбөгөн адам кантип кылмыш ишин тергөө жүргүзгөн адамга анын кыймыл аракетине баа бере алат? Ушул бул жерде логика жок.
Ошондуктан мен айтканым, ушунчалык болсо анда прокуратура органдарынан көзөмөлдү да алып салайлык. Бир гана ошо сотто катышуусун калтырайлык, аны министр койсо болот. Кийин кандай кесепеттер болуп калышы мүмкүн? Кесепеттери элге оорчулук келет. Себеби баягы коркуу сезими бул коркунучту мен аны каалабайм. Коркуу сезими жок болот тергөөчүлөрдө. Алардын үстүнөн баягы принцип сдержек противовесов деген бар. Мисалы ГКМБ, МВД, финполициянын тергөөчүсү мыйзамдан эртең прокуратура мага юридикалык баа берип коет дегенден коркуу сезим болуш керек. Ошол коркуу сезимди биз алып салып аткандан кийин ал каалаганын жасайт. Коркунуч бар. А барып аягында ким кыйналат? Биздин элибиз кыйналат. Анан кийин финполиция, ГКМБ, МВД бул өкмөттүн астындагы органдар. Башкы прокуратура, анын кол астындагы жергиликтүү прокуратуралар, булар борбордук орган. Өкмөткө тиешеси жок. Мисалы эми эртең кантип милициянын тергөөчүсү премьер-министрдин үстүнөн кылмыш иш козгойт, же тергейт, же болбосо бир министрдин үстүнөн. Андай мүмкүнчүлүк болбой калып атат. А прокуратура органдары андай мүмкүнчүлүк болот эле да. Тайырбек Дүйшүкевич, саламатсызбы? Күн тартиби программасы шайлоо менен жергиликтүү кеңешке шайлоо менен референдумду чогуу өткөрүү пландалып жатпайбы? Мына ушуга сиздердин даярдыгыңыз кандай, анан бюллетендер кандай болот? Бюллетендер маселеси бул борбор шайлоо комиссиясы бере турган маселе. Бизге тиешелүү маселе бул албетте тизмени түзүү жана шайлоо күнү идентификация маселеси бизге жүктөлгөн. Мен жана айтып өттүм, биринчиден эгерде ушундай чечим бүгүн кабыл алынса парламент тарабынан референдум өткөзүү тууралуу, анда биз ар бир шайлоо участкасында 2ден тизме болот. Биринчиси жергиликтүү шайлоонун тизмечилери, шайлоочулардын тизмеси болот, экинчиси ошол референдум катышуучулардын тизмеси. Жергиликтүү шайлоодо форма 2 деген болбойт, адрести көчүргөнгө болбойт, анткени Бишкек шаарында же болбосо башка шаарларда ушу жергиликтүү жашоочулар гана шайлайт. А референдумда форма 2 менен тиги же бул жерден берсе болот. Ал мыйзам жол берет. Ошондуктан 2 тизме болот. Анан идентификация маселеси ошол бир эле комплекттин ичинде 2 тизме болот. Эгерде жаран келип туруп өзүнүн паспортун берсе, аны 2 тизмеден автоматтык түрдө издешет. Эгерде бир тизмеден эле болсо, анда бир чек чыгат. Референдумга же жергиликтүү шайлоого деп. Эгерде 2 тизмеден тең болсо, анда 2 чек чыгат, 2 бюллетен алат. Ошондуктан бул эгер чечим кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө биз атайын маалымат жыйын өткөзүп, анан тартибин, катышуунун тартибин, идентификациянын тартибин баарын тең биз элге түшүндүрүп беребиз. Чечим кабыл элек болгондуктан биз буну азырынча жарыя кыла элекпиз. Бирок мындай бир бүгүнкү жүрүп аткан талкууга, коомчулукта болуп аткан талкууга ылайык биз дагы алдын ала кандайдыр бир чараларды көрүп, референдум болуп калса, кандай даярдык болоорун биз күн мурунтан кандайдыр бир алдын ала даярдыктарды байкаштырып атканбыз. Эми чечим кабыл алган күндөн баштап биз ошол нерседи ишке ашырабыз. Азыр депутат Бакыт Төрөбаев тизме маселесин козгоп кетти да, мында адрес даректер туура эмес деген нерсени айтты. Баягы өлүк жандар деген түшүнүк дагы эле жок элек. Жок, өлүк жандар эмес, бул жерде бир гана мындай бир жаңылыштык кеткен экен. Биз тизмеде Байтик Баатыр 6да бир 4 кишинин 5 кишинин фамилиясы жүрөт да. Мен азыр биздин базадан тактасам, бул 6А, Комовалар 6А экен. Ошол эле 12-чи квартира. Ал эми Ормонбекова 6. Аасы жок. Мүчүлүктөр жоюлат да, шайлоого чейин. Бул мүчүлүктөр жазылбай калган, жана тизмени чыгарганда жазылган эмес, 6А дегени жазылган эмес бул жерде. А деген үй деген башка, 6А деген үй башка, 6 деген үй башка. Ошондуктан бул жерде тизмени распечатка кылып аткан мүмкүн көрсөтүлгөн эмес, бирок 2 башка үй, 2 башка квартира. Ошондуктан бул жерден биз тактадык, мүчүлүктөр болбошу керек. Анткени биз айтып атабыз, жаран кайсы адресинен паспорт алган болсо, акыркы жолкусунда ошол адреске барып гана жайгашат. Ал 2 паспорт 2 башка адреске алышы мүмкүн эмес, алардан бир гана жерде болот. Рахмат пикириңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Бүгүн пленардык жыйында Конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору дагы кызуу тартышка түштү. Депутаттардын баары дагы сөзгө жазылууда. Бүгүн андан башка дагы пленардык жыйында соттордун статусу тууралуу жана башка көптөгөн мыйзам долбоорлору талкууланмакчы. Ал эми мына ушул мамлекеттик деңгээлдеги мыйзам долбоорлору парламентте кандай кабыл алынып жатат? Буга кызыксаңыз, Пирамида телеканалын көрүңүз. Парламент радиосун угуңуз жана Кеңеш KG сайтын ачып окуңуз. Саламатта туруңуздар.